Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Жараткандан ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, рахматын, берекесин тилөө менен биргеликте исламдагы ар убайымдар сиздер менен кайра чыгып отурганына кубанычтабыз. Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам дуаларды айтуу менен бүгүнкү эфирди баштайбыз. Бүгүнкү биздин эфирдин куттуу коногу Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Мээрим Сулайман кызы. Устаза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Алейкум ассалам ва рахматулла. Биринчи ошо убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана эң биринчи сурообуз, бүгүн бизде баягы шарият өкүмдөрү болгон фикх темасында сүйлөшөбүз, фикх сабагы боюнча. Деги эле фикх темасы, фикх деген сөз эмнени түшүндүрөт? Мээримдүү ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламдары жана салаваттары болсун. Рахмат ушундай чакырып бир пайдалуу мажлиске себепчи болуп атканыңызга, Мариям айым. Анан фикх тууралуу айткан болсок, эң биринчи фикх сөзүн чечмелегенге чейин фазилеттерин айтып кетмекчимин. Ибн Абидин аалымыбыз айткан, фикх илими бул бизге нан менен суу керек болгондой керек деп айткан да. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадисинде дагы айтат, афдолул ибада ал фикх депчи. Ибадаттардын эң жакшысы, эң баалуусу, эң даражалуусу, абзели бул фикх илими болуп саналат депчи. Фикх илими дегени фикх илимин үйрөнүү жана үйрөтүү. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, факихун вахидун ашадду аля шайтани мин альфи абидин депчи. Шайтанга бир факих, бир фикх илимин өтө жакшы билген аалым бул 1000 түнү күндүз дайыма ибадат менен алек болгон пенделерге караганда жакшыраак, катуураак деп айткан да. Мындайча айтканда, ошол жалгыз аалымды жыгыш бул 1000 жөнөкөй пендени, ибадат кылып жүргөн пендени жыкканга караганда шайтанга эмне ушу катуураак экен, мээнет кылыш керек экен, ал адамды азгырыш үчүн, жолдон адаштырыш үчүн дегендейчи. Ошон үчүн фикх илимине бул мындай киришүүдөгү фазилет деп айтсам болот. Эми фикх дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Куранда фикх сөзү бул биз түшүнгөн мааниде келбейт. Ал жакта зиректик, түшүнүгүнүн өтө кенендиги, башка адам сүйлөп жаткан сөздү дароо түшүнгөндүгү тууралуу маанини камтыган да. Ал эми биз фикх деген илимдин эгер лугавый дейбиз, сөздүк тилдик маанисин карай турган болсок, факиха яфкаху бул фикхан ида фахим деп келет да. Бул эмне? Ал-Фарахиди деген аалымдын аныктамасы, эгер бир адам бир нерсени жакшы терең түшүнсө, же жакшы терең биле ала турган болсо, ошону биз фахим деп эмне? Фикх деп билебиз. Ал эми имам Азам Абу Ханифа рахматуллаху алейхтин аныктамасына кайта турган болсок, фикх илими бул эмне десе, имам айткан, аль-фикху ма'рифатун нафси ма лаха ва ма алейха. Бул балакатка жеткен мукаллаф адам, мойнуна ала турган акыл эстүү, эс учуу жайында болгон акылдуу адам өзүнүн жанына эмне пайдалуу жана эмне зыян экенин билүүсүн фикх илими деп билебиз дейт да. Ушул эмне биздин фикх илими эмнени түшүндүрөт дегенде, биз ушул аныктамалардын негизинде эң биринчи киришүүнү билсек болот экен. Сонун жооп болду. Азыр фикх боюнча түшүнүк алдык. Деги эле ушул фикх илими аял эркекке бирдейби, же аял эркектердин өкүмдөрүнүн айырмачылыгы барбы? Фикх илими шарияттын негизги бөлүктөрүнүн бири. Эгер биз башынан кенен айта турган болсок, шарият илимдери 3кө бөлүнөт негизинен. Бул акыйда илими, ишеним илими, анан фикх илими, анан тасаввуф илими. Же болбосо илмус сулук, илмул ахлак деп коебуз. Мунун баардыгы ушул тасаввуф илимине байланыштуу. Эми шарият баарыбызга бирдей да, эркек аялга бирдей болгону, бул баягы мукаллаф кези качан башталат? Качан эркек аял жетилгенден кийин анан башталат. Баарына бирдей деп дагы айта алабыз. Ошол эле учурда эгер адамда байлык жок болсо, ал зекеттин илимин билүүсү шарт эмес. Же болбосо ажылыкка анын шарттары жок болсо билүүсү зарыл эмес. Ал эми бирок фикх илиминде бөлүнөт бизде. Ибадат бөлүмү, мунакахат бөлүмү, муамалат бөлүмү, укубат бөлүмү болупчу. Анан ибадатта биз эмнени билебиз? Ибадат дегенде биз намаз окуу, намазга чейин даарат, гусул, таяммум,
маск тартуу, ушулар жана ошондой эле орозонун шарттары кандай учурда орозо бузулат бузулбайт, намаздын кандай учурда бузулат бузулбайт, дурус болот болбойт. Ибадат бөлүмү бөлүнбөйт. Ибадат бөлүмү эркек аялга деп бөлүнбөйт. Фард айын ар бир мусулманга бул илимди алуу парз болуп саналат. Бул жерден мен эркекмин же аялмын деп биз чыгып кете албайбыз. Ал эми кийинки бөлүмдөрдө бул ахвали шахсия деп деле коебуз, мунакахат. Ал жерде никени байлоо, канткени нике байланат, үйлөнүү жана ажырашуу деп койсок дагы болот. Жана анын ичине нафака, биздин сөз менен орусча айтканда алимент, жөлөк деп коебузбу, ушул темалар кирет. Ал башына түшкөн учурда адамга аны дагы билүүсү зарыл болот. Жана ошондой эле муамалат, эгер соода сатыкта, мисалы базарда иштеген соодагерлер абдан көп, акча менен акча айландыргандар көп, жана ошондой эле шериктеш болуп иштешкендер көп, мурас бөлүштүргөндөр көп. Ошондой эле акча маселесине келгенде ал илимди дагы билүү керек болот. Анан укубат бул адам өлтүрүү, уурулук кылуу, жаза деп айтсак, жаза, же болбосо таптаза аялга жала жабуу жана ошого окшогон эмне ушундай жаза өкүмдөр. Эми мен айтайын дегеним сиздин сурооңузга ибадат бөлүмүн эркек аял дебестен билүүсү парз болот. Негизи биздин аудитория, бизди көргөн көпчүлүк айымдар, негизи бул берүү негизи айымдарга арналат. Ошон үчүн биз айымдарга байланыштуу суроолорду карайбыз да. Негизи айымдардын ошо фикh илимини алуусунун канчалык зарылчылыгы бар? Биринчи суроо экинчи суроого толуктап жооп берилип кетет деп айтамын. Жаңы эле айтып өткөндөй эле парз айын деген бул ар бир мусулманга милдет ошону аткаруу. Демек милдет болгондон кийин эркек аял карабастан эми айымдарга тиешелүү болуп аткандан кийин биз эмнелерди билишибиз керек да. Ибадат бөлүмүн биз билишибиз керек. Себеби биз балакаттыкка жеттик. Андан кийин бизде суроо болуш керек. Мен эмнени билишим керек? Негизинде ага чейин үйрөтүшүбүз керек биз балдарды, кыздарды, айымдарды өзгөчө. Себеби эркин болгондон кийин, мусулман айым болгондон кийин дайыма билимдүү, илимдүү болуп туруш керек. Анан айымдарга зарыл маселелер албетте бул биринчи эле гусул даараттан башталгандан баштап, анан гусул даараттын ичинде биз аялдарга тиешелүү маселелерди айтып кетмекчибиз. Бул ай сайын адаты кагазга ороп айта турган болсок, жана ал жактагы бөлүнгөн темалар, мунун баардыгын айым билиш керек. Ар учурда эле кайсыл устаз же устазалар чечип береткен эмес, балким бизге тиешелүү 40 тема тегерегинде эреже бар бизде. Эми ачык айта турган болсок, айымдар көрөт деп ишенебиз. Бул кан маселелери. Ушул кан маселелерин биз 40 эрежени бат эле үйрөнүп алышыбыз керек болот. Кандай болгондо адат болот, эмне кылганда биз оорулуу себептен, расстройство деп коебуз орусча, эмне үчүн бизде бузулуп жатат. Кайсыл жерден бузук кан келип атат, кайсыл жерден бизде адаттагы кан келет. Мунун баардыгын үйрөнүшүбүз керек. Айымдарга тиешелүү маселе даарат, гусул кайсыл учурда? Биз көбүнчө учурда жашообузда зекетти жылына бир жолу издеши мүмкүн адам. Ажылыкты жашоосунда бир жолу издеши мүмкүн. Орозону жылына бир жолу издеши мүмкүн. Ал эми даарат, гусул, ушул тазалык бөлүмүнө өтө көп көңүл бурушубуз керек да. Себеби биз же түшүнбөгөн, же түшүнгөнгө аракет кылбаган учурлар болот, же туура эмес түшүнүп алган учурлар болот. Ошол учурларды аркасынан жүрүп, түшүнүп биз мусулман катары тыпыйып, бул өкүмдөрдүн баардыгын үйрөнүүбүз зарыл болот. Кайсыл учурда даарат бузулат, кайсыл учурда гусул бузулат, аларды кандай кылып кайтарса болот. Эгер суу жок болуп калса эмне кылыш керек болот? Бир жери жаракат болуп калса ал жерде эмне кылыш керек болот? Мунун баардыгы же суук боло турган болсо, суук болбосо деле эким аазга мас тартуу, анын мөөнөтү качан бүтөт? Ушул темалардын алкагында эмеспи фикh? Анан таза суу дегенде эмнени билебиз биз? Ага мындай нерсе аралашып кетсе кандай болот? Суюк нерсе аралашса кандай болот? Коюун нерсе аралашса кандай болот? Анын пайызы канчалык болуш керек? Канткенде ошол суу тазалыкка жарайт. Тазалык дегенде дааратка жана гусулга жарайт. Ушунун баардыгын биз баягы орусча айтканда по полочкам дейбиз го, өзүнүн текчелерине коюп алышыбыз керек. Качан ар бир мусулман айым ушунун баардыгын толук түшүнгөн учурда шайтандын васвасасы токтойт же болбосо азаят деп айтат элем. Себеби эмнеге?
көпчүлүк учурда шайтандын васвасасы, алдоосу, азгырыгы ушул тазалыктын негизинде келет. Намаздан калтыруу, даараттан калтыруу, гусулдан калтыруу эптеп адамдын жүрөгүнө, оюна, акылына шек салып, ибадатка шек салып, аны бир бекемдиктен алып чыгууга аракет кылат. Ушунун баардыгын бизге фик илими жооп берет. Акыйкат. Андан сырткары дагы айымдарга тиешелүү китабырда же болбосо эмизүү китебин айтабыз да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы больницаларда бирин балдарын бири эмизип коюу баягы адатка айланган или бир жакшылык катары эсептелинет да. Ошол нерсени биз айымдарга кандай жеткизе алабыз? Анткени бул бир жакшылык катары саналат да бизде. Жакшылык катары саналат, себеби бирөөнүн муктаждыгын бүтүрүп жатат. Биз элибиз кеңпейил эл дагы, берешен эл, колунда болуп турса кантип эле кымызын бербей койбосун, кантип эле сүтүн бербей койбосун, каймагын нанын бербей койбосун дегендей эле эненин сүтүн да ошондой бир кабыл алып алгандай көрүнөт да. Туура маселени айтып жатасыз да, өтө чоң көтөрө турган маселе, себеби кийин баягы махрам маселесине алып барат бул. Ал айымдарга жеткирүүнүн бир гана жолу айымдар илимге кызыгыш керек. Айымдар динге кызыгыш керек. Айымдар өсүш керек. Айымдар эмнени кылса болот, эмнени кылса болбойт, ал адамдардын алдында эмес, жараткандын алдында, жараткан эмнеге уруксат берген, эмнеге уруксат берген эмес, эмне биз үчүн зыян, эмне биз үчүн пайда, ошонун баардыгын үйрөнүүгө анын каалоосу күчтүү болуш керек. Каалоо деген бир, анан күчтүү каалоо деген эки да. Эгер бизде күчтүү каалоо болсо, ушул базардан эмнени көрсөк ошону жетип барып алып атпайбызбы? Ирада менен рагба сыяктуу болуп калат. Анан адамда каалоо боло турган болсо, ал сөзсүз ал илимге жетет. Илим алмайынча бизде ушундай түшүнүктөр так даана болбойт экенине мен ынандым да. Анан балким мамлекетибиз колдоп, мамлекетибиз уруксат берип, балким баягы семинар деп коебузбу же марафон, вебинар дейбизби, бүгүнкү күндүн Кыска мөөнөттүк окуу. Кыска мөөнөттө балким апаларга кирип ошол тууралуу түшүндүрүп чыгабыз. Балким төрөт үйлөрүндө атайын табличкалар болот го. Баланы кантип эмизиш керек, канткенде туура болот. Ошондой кылып балким биз дагы барып динибиз ушунчалык деңгээлде бийик болот, ошондой табличкаларга жазып, эгер сиз кайсыл бир адамга ушундай бир баласын, кызын эмизүүгө көмөктөшкөн болсоңуз, жардам берген болсоңуз, ал баланын, ал апанын сөзсүз даректерин, аты жөнүн алып, мынакей мен эмиздим, мындан ары бир тууган болот деп жеткирип коюңуз деп жазып койсок эмнеге болбосун? Ушунчалык деңгээлде адам эмне билимдүү болсо, кийин ошол эки адам табышып үйлөнүп албай тургандай болот. Себеби ал экөө бир тууган болуп саналып калат. Бир-эки эмүү менен бала ошол апанын баласы болуп саналат. Сүттөш бир тууган. Өтө жакшы жооп болду. Негизи эле бүгүнкү күндө бизде баягы китеп ачып окуу, китепке болгон кызыгуу деген күндөн күнгө азайып бара жаткан сыяктуу. Анткени баягы технологиянын өнүгүшү менен виртуалдык жашоо бизде көбүрөөк баягы мааниге ээ болуп жатпайбы? Деги эле ошол сот тармактары аркылуу биз канчалык деңгээлде айымдарга фик илимин жеткизе алабыз? Кызыктуу суроо. Анан оор дагы суроо десем болот. Себеби соц тармакпы, китеппи бүгүнкү күндө адамдар маалыматтан качып калган заман болуп жаткандай. Эмнеге? Себеби маалымат өтө көп. Маалымат болгон бул жакшы, бирок аны кабыл алуу ошол жерде көйгөй жатат да. Адамзат биз бүгүнкү күндө маалыматты кабыл албай калган заманда жашап жатабыз. Анан маалыматтын кайсынысы туура эмес дагы электей албай калган заманда жашап жатабыз. Соц тармактардан биринчи жеткириш үчүн айымдарга мен ойлоймун, айымдар биз өзүбүз китеп ачып билим алганды, илим алганды мындай искусственный жол менен болсо дагы үйрөнүшүбүз керек. Анан балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Деги эле соц тармактардан алабы же китептен алабы же устаздан алабы, мечиттен алабы, университеттен алабы, курстан алабы, кайсыл жактан гана адам илим албасын, ал биринчи ага кызыгыш керек да. Анан ошол кызыгуу мен айтамын, илимге болгон кызыгуу бүгүнкү күндө эч качан чайканага же бир мааракеге бараткандай кызыктуу болбойт. Себеби ал илим.
себеби ал таза, татыктуу адамга берилет. Ошол себептен татыктуу болуп илим бизге берилгенге чейин биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Мисалы бүгүнкү күндө мен азыр концертке барамынбы? Концерт дегенде баягы ар кандай иш чаралар же илим алганы барамынбы десе, нафс албетте иш чараны тандайт. Себеби ал жакта көңүл ачуу, кооз гүлдөр болот жок дегенде сүрөткө түшөсүң, бир эки кофе ичишиң мүмкүн, дагы ушундай даамдар бар. Анан биздин напсыбыз албетте ошол жакты тандайт. Ал жаман деген сөз эмес. Болгону адам жашоосун иреттеп алып келип жатканда биринчи приоритет деп коебуз. Биринчи алдыңкы нерселерди коюш керек. Мисалы мен өзүмдү салыштырып айтайын, мага 2 бет китептен 2 бет окуу кыйын болуп жатса, мен аны эртең мененки убакытка коюшум керек. Мен күнүгө 2 бет китеп окуймун, бул эртең мененки убакытта болот деп. Себеби адамдын өзүнө алынын жетүүсү бул эртең менен күчтүүрөөк болот да. Ошол убакытка коюш керек. Андан түштөн кийин балким ошондой иш чаралар, ал жакта дагы эмнеге болбосун, пайдалуу бир маалыматтарды угуш үчүн, адамдар менен аралашып, кандайдыр бир өзүнө жооп табыш үчүн дагы башка бир максаттар да. Анан ушул кечкурун соцсеттерге көңүл бура турган болсок, канча убакыт ошону карайбыз. Мен канчадан канчага чейин ушул убактымды коротуп атам. Телефонго же интернетке убактымды коротомун. Мисалы жарым саат, 40 мүнөт, 1 саат, 2 саат, эми ар кимдин графиги ар кандай. Ошол графикке планды коюп жаткан учурда эмнелерди көрөбүз? Балким бүгүнкү күндө мисалы устазаларга катталып алуу, бир атайын уюмдарга, атайын бир окуу жайларга катталып алуу. Алар өзүнүн карап чыгабыз да, кайсынысы пайдалуу. Ошолорго эмне катталып алып, анан ошолорду барактоо деп айтат элем. Анан суроого тагыраагда жооп айта турган болсом, илимге суусаган, илимге кызыккан, илим алгысы келген адам бардык жактан ала берет. Ал соцсеттен алабы, ооба бүгүнкү күндө биз кооздукка абдан көңүл буруп баштап атабыз. Акыйкат. Жөнөкөй эле мындай китептин бетине жазып койгондой, бүгүн сабак болот десең, эч ким кызыкпайт. Балким жанына гүл кошуп, Курандын сүрөтүн коюп, балким өзүңдүн да сүрөтүңдү коюп айтор колдон келишинче ушул айымдарды, бул жак кызыктуу, бул дагы акыретке керек, бул дагы бизге керек деп бири-бирибизди чакырып жаткандай сезилет мага. Деги эле биз баягы ислам деп же болбосо шарият десек, шариятты бул фикх деп түшүнгөндөр да бар. Же болбосо фикх десек, бул шарият деп түшүнгөндөрүбүз да бар. Ушул экөөнүн айырмачылыгы берби же эки башкабы, ошондо айта кетсеңиз. Шарият өзү 3 негизги бөлүккө бөлүнөт да. Бул биринчиси ишеним илими, илмул акида деп коебуз. Экинчиси илмул фикх илими, анан үчүнчүсү илмул ахлак же илмул тасаввуф дейбиз. Бул адеп аклак илими. Бул адамдын ички жана сырткы дүйнөсү менен байланышы, руханияты менен, анын адеп аклагы, Алла менен байланышы, башка адамдар менен, маклукаттар менен байланышы тууралуу илим болуп саналат. Эми ушул суроого жооп болду деп ойлоймун. Шарият дегенде биз 3 илимди тең элестетебиз да. Шарият бул фикхтан жалпыраак, аам деп коебуз, жалпыраак. Себеби фикх шарияттын негизги илимдеринин экинчиси болуп саналып аткан болсо, ал эми шарият ушул 3 илимди камтыйт. Мусулман адам ушул 3 илимден мен үчүн эмне парз экенин билип алып, анан ошонун аркасынан жүрүүсү зарыл. Мусулман адамга сөзсүз ушунун аркасынан тинтип жүрүш керек да. Ыйман келтирип, чекесин саждага коюп, балким аял киши болсо хиджабын кийгенден кийин эле изденүү акырын-акырын башталыш керек. Ушул 3 илимден ага тиешелүү баардык илимдерди, маселелерди алыш керек. Сонунча болду. Акыркы суроо болсун. Деги эле аял затыны, айымдарды окутууда ар кандай методдор десек болот, ар кандай баягы турукут адрес деп коет го арабча, окутуу методдору чыгып жатат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү фикх илими берүү методу бир аз эскирип кеткен сыяктуу сезилет. Анткени жаңы бир нерсе бергиң келсе, сен ал нерсеге альтернатив беришиң керек да, жаңы нерсе таап беришиң керек ортого. Эгерде мен бул нерсе болбойт деп айта турган болсом,
анда мен анын ордуна боло турган нерсени таап беришим керек. Бүгүнкү күндө сиздин байкооңуз боюнча фикh илиминен сабак берген устаза катарында баягы айымдардын жакшы эле баягы илимге суу салгысы, баягы илимге кызыгуусу өнүп калбадыбы? Ошо бүгүнкү күндө ошол айымдардын талабына канааттандырарлык бир сабак бере турганга бир мындай окутуу методдоруну таба алдыкпы? Же болбосо ошону табууда балким бир устазалар биригип, балким бир баягы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегендей бир ушул учур келди деп сезбейсизби балким? Туура айтасыз, мага деле сезилет. Ислам университетинде сабак бергенден кийин менде көп изденүүлөр пайда болду. Себеби ар бир жаш курака өзүнүн методу керек экен. Университетке көбүнчө баягы билим тарабы өтө күчтүү, ошол эле учурда Талап менен келген. талап менен ушунчалык токтото албай турган кыздар келет. Аларды көргөндө мен деле ичимден бир ыңгайсыз боломун, себеби ушул студент, ушул талабалардын талабына, Убактысына, аманатына ушунчалык баягы кыянат кылбай элебизби деген суроо мага дагы келет. Анан ошол эле учурда мен дагы сизди колдоймун. Кыргызстанда устазалар, Бишкек эле дебеймин, Чүй эле дебеймин, баардык Кыргызстандагы устазаларга атайын окутуу методдору тууралуу, окутуудагы сырлар, окуучунун зээнин, акылын күчөтө турган, аларды кызыктыра турган кандай ыкмалар бар, ошолорго баягы басым жасоо иретте семинарларды, жалпы окутуу программаларын жаңылатсак абдан сонун болот. Ал эми өзүмдүн байкаган, мен өзүмдүн мындай бир ыкмамды айта турган болсом, азыркы жаш кыздар, студент кыздар ушундай убакытта турат. Баардыгыбыз эле ал учурда ошондой убакытта турганбыз. Орусча айтканда неопределенность деп коет да. Мындай азырынча түшүнүксүз аларга. Алар күнүгө өзүнөн сурашат: мен туура эле багытта кетип жатамынбы? Туура эле жерде илим алып жатамынбы? Деги эле жашоомду, убактымды туура жерде өткөрүп жатамынбы деген суроо болот да. Ошол тынчсыздануусуна көбүрөөк жооп бергенге аракет кыламын. Аны дагы ушул фикh илиминен берген болсом, фикh илимин кошуп бергенге аракет кылам. Себеби адам билиш керек: мен бул жерге келсем эмнени аламын? Эмне кылып мен өзүмдүн жашоомо пайда тийгиземин? Жана өзүм эле эмес, айланамдагыларга, балким калкыма, балким элиме, журтума, балким үммөткө деле пайда тийгиземин деген суроого жооп алыш керек деп ойлоймун. Ошон үчүн эми эскирген деп айта албаймын, албетте. Эми ушундай залкар жазуучуларыбыз, аалымдарыбыз жазып кеткен эмгектерин биз баалай албай атабыз деп түшүнөмүн мен. Баалай албай атабыз. Биз ачпай жатабыз деп түшүнөмүн. Же балким ачсак да түшүнбөй жатабыз. Биз ачсак дагы түшүнбөй жатабыз. Балким көбүрөөк убакыт бербей жатабыз. Себеби ислам илими бул башка билимдердей эмес. Ислам илиминде инсан өзүн толук бергенден соң илим өзүнүн кандайдыр бир бөлүгүн берет экен да. Анан эмне деп айтабыз анда? Биз өзүбүздү толук эмес, бөлүгүбүздү эле берип жаткан болсок, бизге өзүбүзгө эле кайра суроо келет: биз илим алып жатабызбы анда дегенчи. Ошого көбүнчө менде суроолор өзүмө. Анан студенттер менен иштешкенде мен ушундай учурда менде кандай суроолор болот эле? Мен эмнени билгим келет эле? Мен кандай суроолорго жооп алгым келет эле? Мен кандай жооп алсам каниеттенет элем ушул жооптон деп күнүмдүк жашоодон жана ошол эле учурда күнүмдүк жашоого колдоно турган динди зээригиштүү эмес, мындай бир бизге чынында дүйнө акыретте, заман талабына жараша, чынында дүйнө акыретте пайдалуу, бизге керек экенин түшүндүрүп өткөнгө аракет кылам. Жакшы жооп болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге жана ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жаратканым илимиңизди зыяда кылган болсун. Анда сизге эркин микрофон. Ушул суроону күтпөптүрмүн деп койбоймунбу? Эркин микрофондо биз каалоо айтсак туура деп ойлоймун. Элибиз чындыгында аманчылыкта болсун. Элибиз тынчтыкта жашасын.
баардыгыбызга Аллах таалам акыйкатты акыйкат деп көргөзүп жана акыйкатты ээрчүүгө бекем болууга мүмкүнчүлүк берсин. Ошол акыйкатта кадамыбызды бекем кылган болсун деп сураймын. Жана батыл, туура эмес нерсени туура эмес деп көргөзүп жана туура эмеске бармак турсун, жакындамак турсун, алыс болуубузду Аллах тааладан сураймын. Аллах тааламдан биз туура жолдо бекем кадамдарыбыз бекем болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне жакшылык тилеген болсо, ошол жакшылыктын баардыгын элибизге, үммөткө сураймын. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне жамандыктан паана тилеген болсо, ошол жамандыктан баардык мусулманчылыкка, деги эле ааламга ушул жамандыктан Алланын аты менен паана тилейт элем. Чоң рахмат, ыраазычылык. Урматтуу эже сиңдилер, исламдагы аруу айымдар берүүсүнөн бүгүн бизде Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Мээрим Сулайман кызы болду. Бул эфирден сиздер өзүңүзөргө тиешелүү пайда алдыңыздар деп үмүт кылабыз. Жана кийинки эфирлерден сиздер менен бирге амандыкта жолукканга чейин ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык, Аллахтын берекеси, саламы, рахматы болсун.